Менин атым Жентаева Элвира, Ысык Көл областынан келдим. Бул мен өзүм кесибим боюнча педагогмун да. Бирок азыр кесиптик лицейде бөлүм башчы болуп эмгектенем. Анан ошол өзүбүздүн айылыбызда эле балдарды өнүктүрүү борборунун жетекчиси болом. Биздин борбордо 3 жаштан 2 жаштан өйдө балдар окушат, билим алышат. Бул тренингтен мен эми көп нерсе үмүттөнөм. Ошол эле камерага сүйлөө, эл алдына чыгуу деген нерселерди жеңип чыгуу, өзүңдү көрсөтө билүү деген нерселерди үйрөнгүм келет да. Ооба, биз көбүнчө ошо айыл жергесинде бул социалдык вопрос, суроолор болуп келет да. Бизде мисалы үчүн өнүктүрүү борборлору аз, жанагы ловузы балдар менен иштешкен центрлер аз эмес, жокко эсе да. Ошолорду ошондой проблемалар көтөрүп чыгып, бул эгерде ошо мүмкүн болсо, ошо мамлекет тарабынан камсыз кылып берсе деп туруп, ошол вопростор менен иштешкенге аракет кылып атабыз.